Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы шаарларда мэриялар, айыл аймактарда айыл өкмөттөрү болуп саналат. Мэр бул шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын жетекчиси. Мэр жергиликтүү кеңештин макулдугу менен жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы тарабынан дайындалат. Ал эми Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери тиешелүү түрдө жергиликтүү кеңештин макулдугу жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан дайындалат. Мэр мэриянын муниципалдык ишканалардын жана мекемелердин ишине жетекчилик кылат. Ушул иштин натыйжаларына жооп берет. Айыл өкмөттүн башчысы бул жергиликтүү айыл аймактын жетекчиси. Айыл өкмөттүн башчысы жергиликтүү кеңештин макулдугу менен жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы аким тарабынан дайындалат. Жергиликтүү кеңештин макулдугун алуу үчүн бир талапкер киргизилет. Анын жыйынтыгы боюнча жергиликтүү кеңеш киргизген талапкерге макулдук берет же аны четке кагат. Эгерде көрсөтүлгөн мезгилде талапкер каралбаган учурда макулдук берилди деп эсептелет. Айыл өкмөттүн ишине жетекчилик кылат жана анын натыйжаларына жооптуу болот. Ал эми айыл башчысы айыл өкмөттүн айылдагы ыйгарым укуктуу башчысы. Жергиликтүү мамлекеттик администрация болсо ошол эле шаар менен райондун аткаруу бийлигин жүзөгө ашыруучу орган. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияны аким башкарат. Жаңы мыйзамга ылайык район жетекчилерин президент дайындап, өзү кызматтан бошотот.